Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жер титирөө болгонун Тенгриньюз КАС сайты КАС сайтына шилтеме берүү менен билдиришти. Жер титирөөнү 29 мартта Алматы убактысы боюнча саат 11:22 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин СОМ ЖЧКсынын сейсмологиялык станциялар тармагы каттаган. Маалымдалгандай, жер титирөөнүн магнитудасы 4,5 балга жеткен. Эске салсак, буга чейин Ооганстанда күчү 7 жана 7,5 балга жеткен жер титирөө болуп, ал Орто Азиянын республикаларында дагы сезилген айтылган. Түркиянын 3 оппозициялык партиясы азыркы президент Режеп Тайып Эрдогандын талапкерлигин президенттик шайлоодон алып салууну талап кылышты. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, оппозициячылар Түркиянын жогорку шайлоо комиссиясына тиешелүү кайрылууну жолдошкон. Түркиядагы жакшылар партиясы, Демократия жана Өнүгүү партиясы жана Атамекен партиялары Эрдогандын каттоосун жокко чыгарууну талап кылууда. Алардын баары түрк президентинин негизги оппоненти Кемал Кылычдароглууну колдошот. Оппозициянын пикиринде, азыркы президенттин талапкерлиги өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Алар Режеп Тайып Эрдогандын азыркы мөөнөтү экинчи болуп саналаарын билдиришүүдө. Бирок түрк бийлиги 2017 жылы өткөн конституциялык референдумдан кийин Эрдогандын президенттик мөөнөтү нөлгө түшүрүлгөнүн жана оппозициянын бардык дооматтары эч кандай юридикалык негизге ээ эмес экендигин билдирген. Түркияда президенттик шайлоо 14 майга белгиленген. Бүгүн 29 мартта Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал-Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Каракөл шаарында жайгашкан Токтогул ГЭС каскадынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык, Шакиев ГЭСтин жамааты менен жолугушууда өлкө экономикасына энергетиктердин кошкон салымы зор экенин белгилеп, өлкө жетекчилеринин атынан ыраазычылык билдирген. Ошондой эле ал алдыңкы адистерге Жогорку кеңештин ардак грамоталарын тапшырды. Төраганын коштоп жүргөн энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов менен электр станциялар ачык акционердик коомунун филиалы Токтогул ГЭСтеринин каскадынын директору Амангелди Тайчабаров тийиштүү маалыматтарды беришти деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, учурда ГЭСке агып кирген суунун орточо көлөмү секундасына 266 метр кубту түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 155 метр куб болууда. Ош облусунда Кыргызстандын жасалма паспортторун даярдаган каналы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош облусу боюнча граждандык абалдын актыларын жазуу, калкты паспорттоштуруу жана каттоо органдарындагы байланыштары аркылуу террордук аракеттерге катышкан үчүн издөөдө жүргөн Өзбекстандын жарандарына Кыргызстандын жасалма паспортторун жасоого аракет кылган Ош облусунун тургуну кыргыз жараны кармалды. Жашаган жеринин тинтүү иштеринин натыйжасында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жаранынын 2 паспорту табылып алынган. Аталган факты боюнча учурда аталган паспортторду даярдоонун жана берүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Талас облусундагы Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылында социалдык келишим долбоорунун алкагында 110 үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар берилди. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта Эмгек министрлигинен кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, сертификаттарды Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев тапшырган. Министр Базарбаевдин айтымында, ар бир социалдык келишим орточо 5 адамдын жашоо шартын жакшыртууга мүмкүндүк бермекчи. Маалымат үчүн грант аз камсыз болгон үй бүлөлөргө чакан ишкерлик баштоо менен жакырчылыктан чыгуу максатында берилет. Бул жылы мамлекет 50 000 адамдын жашоо шартын жогорулатууга ниеттенишүүдө. 2023 жылга республикалык бюджеттен Ысык Көл облусун өнүктүрүүгө 82 миллион 400 000 сом каралат. Бул тууралуу финансы министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Райондор боюнча төмөнкүчө акчалар бөлүнмөкчү. Ак Суу районуна 32 миллион сом, Ысык Көл районуна 11 миллион сом, Тоң районуна 22 миллион сом, Түп районуна 16 миллион сом. Министрликтин маалыматында Жети-Көз районуна канча каражат бөлүнгөнү жазылган эмес. Мекеменин басма сөз кызматына байланышканыбызда, аталган
район өзүн өзү камсыздай алгандыктан теңдөөчү трансферт албай тургандыгын билдиришкен. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Индиянын Кыргызстандагы элчиси Арун Кумар Чаттерши менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 29 мартта мэриядан кабарлашты. Маалыматка алайык, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Индиянын шаарлары менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн талкуулашкан. Өз кезегинде мэр Бишкек шаарынын мэриясы менен Нью-Дели шаарынын муниципалитетин ортосунда тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Кыргызстан эми паспорт менен айдоочулук күбөлүктү өзү чыгара башташат. Буга президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү ишендиришүүдө. Учкун басмаканасына чет өлкөдөн заманбап техникалар келген. Жабдууларды жаңылоо иштери аяктагандан кийин басмакана ID карт, жалпы жарандык паспорт, айдоочулук күбөлүк, унаалардын техникалык паспортун даярдап баштайт деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, учкунда азыр аттестат, күбөлүк, диплом сыяктуу жөнөкөй мамлекеттик кагаздар жана китептер басылат. Кыргызстандын 5 облусунда жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо 9 апрелде өтмөкчү. Биринчи жолу электрондук добуш берүү системасы колдонулат дешти БШКдан. Бул үчүн Баткен районунун Самаркандек, Аксай жана Актатыр айыл кеңештери тандалып алынган. Бул аймактарда жергиликтүү тургундар арасында жаңычылдык боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Кошумчаласак, айыл кеңеш депутаттарын шайлоо алардын ыйгарым укуктары аяктагандыктан белгиленген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.